Конституциялык кеңешменин бүгүнкү отурумунда Жогорку кеңештин орду милдеттери жана президенттин жоопкерчилиги башкаруу формасынын алкагында талкуу жүрдү. Ошондой эле Курултай институтунун милдеттери да талданды. Президенттин укук милдеттерин карап атабыз да. Кандай болуш керек? Тиги президентке мисалы үчүн аткаруу бийлигин берели деп атпайлыбы? Ошол жерде президент кандай укуктары бар, милдеттери бар, анан жоопкерчиликтерин коюшубуз керек. Ансыз болбойт. Ушул жерде президенттин жоопкерчилиги канча мыйзам менен аныкталат. 10 январда өтүүчү президенттик шайлоо менен катар Кыргызстандын башкаруу системасын референдум жолу аркылуу тандап алуу боюнча ар кыл ойлор айтылып, бирок аталган кеңешменин басымдуу бөлүгү мамлекеттик башкаруу тутумун элдин элегине коюлушу керек деп эсептешет. Азыркы жаңы биз алып келаткан баш мыйзамдын негизи өзгөчөсү. Бул жоопкерчилик. Президент жоопкерчиликти өзүнө алып атат. Аткаруу бийлигин да өзүм башкарам, жоопкерчилигин да өзүм алам деп туруп жоопкерчилик болуп атат да. Эң негизгиси ошондо. Анан биздин эле кээ-бир кесиптештерибиз баштап атпайбы? Там супер президенттик болуп кетет, хан президенттик кеп адам эмес. Кеп адам эмес. Мына демократиянын чокусунда турган Америка, Европанын ортосунда турган Францияларда деле президенттик башкаруу. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда Курултай институту киргизилди. Курултай системасы элдик бийлик менен мамлекеттик бийликти байланыштырып туруучу көпүрө болуп, Курултайга ар бир айылдан мүчөлөр киргизилмекчи. Булар мыйзамдан да күчтүү, конституциядан да күчтүү болот. Эл аны сөзсүз аткарат, кокуй элден чыгып калбайлы деп. Эми мамлекетте болсо, мыйзамдын күчү менен мамлекеттик органдардын күчү менен расмий башкаруу болот. Бул жерде нарыктуу башкаруу менен салттуу башкаруу улуттук курултайда тогошуп биригип күчтүү башкаруу болот да. Айрым саясий топтор Курултай институту жана президенттик башкаруу системасына караманча каршы болушканы менен көпчүлүк жарандар алардын ою менен макул эмес экендигин ырасташты. Президенттик башкарууга биз парламентти көрдүк го. Жалаң эле партиянын бизнес келди го бизге. Баары эле өздөрүн ойлогондор. Акыркы 10 жыл эмне болду? Партиялык бизнес $1 миллион чейин эң көбү. Ушу президент болгондо жакшы го бизге азырча. Парламенттин баарын көрүп бүттүк го жайча. Парламент эчтеке чыкпады атанча. Толк жок. Президент башкаруу эми бир колдо болот да, жоопкерчилик болот. Парламент көрүп отурасыңар. 120 депутат жоопкерчилик жок. Курултай биздин ата бабадан келген бул эмеде салт боюнча. Урпада када салт дегенде билишибиз керек да, качанга чейин биз батышты карай беребиз. Өзүбүздүн кыргыздын бир жаңы форма менен алып чыгышыбыз керек. Жакшы нерсе бул деле. Чогулуп, советтешишет, элчишет. Жакшы нерсе бул деле. Курултайга обязательно керек ал. Менин оюм курултайга обязательно керек болот. Отчет кылыш керек болот. Курултайда эми ар бир айылдан келет деп атпайбы? Келгенде ошол ар бир айылдан элдин оюн айтып келет да. Азыр 120 депутат парламентский уже бизнес болуп кетпеди. Конституциянын жаңы долбоору коомдук талкууга чыккандан тарта Текебаев, Отунбаева, Иманалиев өңдүү бир уч саясатчылар 2010 жылы жазылган баш мыйзам өзгөрбөшү керек деп көшөрүп келишүүдө. Бирок кеңешменин мүчөлөрү жеке кызыкчылык үчүн жазылган баш мыйзам жаңы долбоорго алмаштырылышы керек деген пикирде. Конституциянын составында жана айтып аткандары менимче бул оппозиционный маанайдагылардын ушуну жек көрсөтүп, парламентский башкарууну сактап калуу үчүн жазып атышты. Анан инициатива Садыр Жапаровдук деп ушуну шайлоого карата колдонгон атышат да. Ал эми мындай, Садыр Жапаровдун бу жерде эч конституциясы жок. Кийлишкенде ак өзү айтып атат, ак ишинде элди угат, эл чечсин деп. Кыргыз Республикасынын аталышы өзгөрүлбөйт. Бул тууралуу Конституциялык кеңешменин мүчөсү, мамлекеттик бийлик органдары секциянын жетекчиси Болот Токтобаев билдирди. Буга чейин кеңешменин мүчөсү Кадыр Кошалиев элдик бийлик орноп жатканын айтып, мамлекеттин аталышын Кыргыз Эл Республикасы деп өзгөртүүнү сунуштаган. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.